Урматтуу достор, видеону түрдүрбөй толугун көрөбүз деп айткычак эле сиздер баары бир түрдүрбөй толугун көргөнгө мажбурсуздар. Анткени бул келечек кооператив сизге жардам берип, жөн эле процент албастан, мисалы сиз банктан башка жактан үй алсаңыз, бир 3 жыл 10 жылдын ичинде сиз көптөгөн процент төлөп бересиз. А булар эч качан процент албайт. Сиз болгону гана айына төлөгөн акчаңыздын үстүнө 2000 сом гана кошуп бере аласыз. Бүгүн биз сиздерге келечек кооператив дагы бир жолу результат көргөзүп, үй тапшырып жаткан адамдарды сиздерге көргөзөбүз. Андыктан сиз видеону карап, так, мен барсамбы же барбай эле койсом, балар алдап кетишпейби? Аларга ишенип солобу? Андай лохотрондор толтурада деп үйдө отургучак уже 100дөн 1000ден ашык адам келип очередке туруп үй алып атат. Андыктан эртелеңиз да жашооңузду жарыка бөлөп, 2021 жылы жаңы жылда жаңы үйлүү болуп калыңыз. Келечек кооператив кантип үй алат, кантип сизге үй тапшырат жана кандай эле проценти жок экенин биз сиздерге видеонун кийинки жагында көргөзүп беребиз. По-любому түрдүрбөй көрүңүз. Достор, ишенбей жаткандар дагы бир жол көрүп алыңыздар. Мына бүгүн үй алгандарга келдик. Биз асы өзгөчө волнение болуп турган убактары чындыгында негизи аял күйөөсү окшойт, 2 жаш окшойт, бирок көп проблеманы жеңише чечет окшойт. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Үй кут болсун. Рахмат. Маанайыңыз жакшы? Маанай жакшы. Жеңе, сиздики кандай? Маанай жакшы, абдан жакшы. Ушул үйдү кантип негизи биринчи үйүңүздөр же мурда үйүңүздөр бар беле? Эми бул шаар ичинде биринчи эле үйүбүз, өзүбүз мурда айылда турчубуз, айылда үйүбүз бар эле. Бишкекке келгениңиздер канча болду? 3 жыл болду. 3 жыл болду, 3 жылдан бери ошо бүгүн үй алып атасыздар, буюрса. Кайсыл жактан алып атасыздар? Биз бул эмеден Агордодон, Агордо бирден. Агордо бирден алып атасыз. Свет бар, газ бар, суу бар, баардыгы бар. Центр асфальт бар, баардык жерден алып атасыз, да? Шеф, сиз отуруңуз. Жок, сиз эмес, жеңе сиз отуруңуз. Агордо бирде канча комнаталуу үй? Ал эми жалпы жонунан 4 комната болуп айтылат негизи. Негизи үй жактыбы өзүңүзгө? Үй жакшы. Жери да жактыбы? Жакшы. Негизи Агордо аябай жакшы жер да. Просто мен жашайм да ал жактачы. Анан мурда ишендиңиздер беле биринчи укканда? Каяктан уктуңуздар беле буну? Мен башында укканда негизи биринчи өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Токтобердиев Талантбек Баймановичмин. Башында ушу биз нежебиз YouTube'дан жөнөтүргөн экен. Ушундай бир эме бар экен, компания. Ушуга кайрылып көрбөйсүңөрбү дегенден мен ошол аркылуу келип бияка кайрылдым. Анан бул бейикте бул Анара деген кызга кайрылгам башында келип эле. Кайрылып эмелерин көрүп, анан эми конечно башында ишенбейчүлүк болот экен, эми болот экен да, кантип болбосун. Жеңеме ишенмен деле ишенбей аттым. Келип эле багы акчаңды берип коюп эле багы отуруп каласыңбы дешип, мага да ар кандай эмелер болуп атты. Достордон, тууган уруктан айтып ушундай азыр алдап кетчү эле, мүтчү эле деген нерселерди айтышты негизи. Мурда деген кайсыл жакта квартирада турчусуз, Квартирада турчубуз. Айына канча төлөчүсүз? Айына 10.000 тегерегин төлөчүк. 10.000 тегерегин төлөчүсүз. Ошондо сиз азыр келечек кооперативге айына канча төлөйсүз? 12.000 төлөйбүз. 12.000, ошондо насчет квартиранын эми өзүңүздүн үйүңүзгө эле төлөй бересиз, Ошондо примерно бир 10 жылга алдыңыздар, Ооба, 10 жылга. Проценти кандай, азбы же көппү сиздер? Процент башта эми жок эле да. Процент жок. Мындай биткеле разница, биткеле разница. Биткеле разница. Эми ал тиги квартираны эмне кыласыздар эми аны? Азыркы жашап атканда. Аны өткөрүп бересиз да азыр. Өткөрүп бересиздерби? Кошо ала келели. Сиз азыр почти 5-6 шаг алдыга кадам таштап уже үйлүү болуп отурасыз да. Анан бизди көрүп аткандар бар болуш керек. Ошолорго карап айтып коюңузчу, мындай ишенгиле, келип алгыла деген сыяктуу эми мен заставить эткенде болбойм, просто өзүңүздүн оюңузду айтыңыз да. Мына ушуга ишенгиле, келгиле, үйлүү болгула, үй жок квартирада жашагандар, ошо квартирада жашагандар айтар элем да, ошо квартирага төлөгөн акчаны ушуга эле төлөй берсеңер, үй өзүңдүк болуп калат да. Квартирада чыгып кетесиң да өзүң квартира калат. А бул үй өзүңкү болуп, өзүңдүн үйүң болуп калат. Ошо ишенгиле, келгиле, ушундан алгыла. Сиз да бирдеке деп коесузбу? Жакшы, азыр биз эмне дейбиз? Бул азыркы бул кирип келген 2021 жыл, жаңы жыл баарыңардын артында айтып коеюн, эми баарыңардын жаңы жылыңар менен. Жаңы жылда ушу эмне демекчимин, жаштаргабы, башкасына баарына эле айтам. Жакшы келип, ишенбечүлүк жаратпай, мынакей Кудай буйрса биз 4 айдын жүзү болду, ашып кетсе. 4 айдан бир аз өтсө. Там алдык, жакшы.
бөлөк эмнени айтмакчымын, баарыңыздар келиңиздер, катталыңыздар, кебейке келип үйлүү болуңуздар. Ушул баарыңыздарга жашыл калат. Азыр 2021 келгенде эле уже сизде жаңылануу болуп атат туурабы? Үй алдыңыз. Эми качан жаңы ай аласыз? Кудай буйруса. Азыр 2021 ушу жакшы үй алды. Коркпоңуз, жеңеме түшүндүрүп айтып коесуз, ачык эле айтабыз деп билгенсизге. Тамаша катары. Анда келечек кооператив берет ошо аялды дагы. Ошо бул жакта иштейбиз да биз. Үй алгандан кийин пранк деп коебуз. Ушул байке келечек кооперативден үй алдыңыз, байке үй кут болсун. Рахмат. Жеңе үй кут болсун. Мына үйлүү болуп отурушат, мына азыр документтерин бүтүрүп атат. Андыктан келсеңиздер эч качан өкүнбөйсүздөр. Мага чалбай прямой эле келечек кооперативге келип ушул Элеман деген жигитке жолуксаңыздар, консультация берет. Мейлиңиздер. Куттуктайбыз. Мейлиңиздер. Давайте, ийгилик. Мына урматтуу достор, биз камерага карап сүйлөп билбейм, азыр аябай толкунданып кетиштейчи. Илгери бир Оля айткандай, сиз жашоодо эң бактылуу күнүңүз эмне болду дегенде ал айтыптыр, эң бактылуу күнүм мен үй алганда болгон депчи. Андыктан бүгүнкү биздин Олябыз да аябай бактылуу болуп кетти окшойт. Андыктан келечек кооперативге келиңиздер. Булар аябай алдашат. Вообще ишенбеңиздер. Бул келечек кооператив лохотрон эмеспи? Булар алдап кетпейби деп сиздер менден көп сурап жатасыздар. Бул келечек кооператив акыркы убакта жакшы жагынан Кыргызстанда азыр резонанс жаратып жатат. Буларга ишенбейбиз деген подозрение кырмаган элдер көп болуп жатат. Ошондуктан мен азыр ушу келечек кооперативден негиздеп чыккан жаш төрагасы, өзү жаш болсо да көп ийгиликтерге жетишип, ушундай элим үчүн, жерим үчүн деп кыйналып аткан адамдарга өзүнүн алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип жаткан Курманалиев Элеман мырзанын жанына келип отурабыз, негиздеп чыккан төрагасы. Урматтуу Элеман мырза, бул келечек кооперативдин өзгөчөлүгү, артыкчылыгы башка кооперативтерден эмне айырмачылыгы бар? Айырмачылыгы бизде мисалы үчүн жилищный кооперативдер эч качан бул Кыргызстанда эле эмес, Россияда эмес же Америкада, мировой боюнча бул оформленияны жилищный кооператив только компаниянын өзүнө кылган. Өзгөртүү эч качан ушуга чейин кирген эмес. Баягы биз болсо адам-адамга ишенбей калган убакка келип калдык да, мындай айткандачы. Ошонун негизинде бизге ишенсин деп биз оформленияны владельцинин өзүнө кылып атабыз. Ошондо мен үй сатып алсам, үйдү өзүмө оформление сизге болот. Мисалы Элеман мырза, мен бир 10 жылдан бери квартирада жашайм деп коеюн. Үй ала алганга мен башка муктаждыгым жок болуп жатат да. Бирок айына квартирага мен 15 000 сомдон төлөйм. Анан ошол мага сиздер үй алып бергенге кандай жардам бере аласыздар? Мисалы 2 миллион сомдук үй ала турган болсом, 25% болгондо ошондо мен канча сом берем башында? 500 000 бересиз. 500 000 берем, калган 75%-ын сиздер бересиздер. 4% биздин акыбыз бар, ошол кошулат. Анан 75%-ын биз бергенден кийин аны биз 10 жылга бөлүп коебуз. 10 жылга бөлгөндө мисалы өзүнүн карсы 12.500 болсо, 2000 сом биздикин кошуп 14.500-төн ай сайын төлөй берет. Ошондо ай сайын 14.500-дөн төлөй берет. Ошондо бул жакта вообще процент жок турбайбы? Процент жок. Мисалы үчүн миллион алабы, 2 миллион алабы же 2 миллион 800 алабы, булар колдонулган убагын эле 2000 сомдон берет. Хоть 500 000 ала турган болсоң, 500 000ге тоже 2000 сом кошулат, миллионго 2000 сом кошулат. Колдонулган убагына 2000 сомдон бизге төлөп берет. Ошондо мен жана 15 000 сомду эми өзүмдүн үйүмө төлөйт турбаймбы? Ошондо мен даже 15 000 төлөй, 14 500 сомдон төлөйт турбайм. Мен квартирага төлөй, өзүмдүн үйүмө төлөй берет экенмин. Бирок 10 жылдын ичинде кутулуп калат экен. Бул жакта вообще процент жок экен. Анан сиздерди көп ойлоп жатат да, булар алдап кетпейби депчи. Сиздер кантип алдап кетпейсиздер? Биз уже 50 адамга үй алып берип койгондон кийин кайда кетебиз да? Бирөөнүн 250 000 либо 500 000 менен кайтып кетпей элек. Ошо. Бирөөнүн 500 000 алдайм деп ушундай чоң элеген кооператив жабылып кетпейт болуш керек, достор. Андыктан бири-бирибизге ишенели, Элеман мырзага келсеңиздер, бул жагын толугун түшүндүрүп консультация берет. Келечек кооператив сиздерге келечегиңиздерди түзүп бергенге аракет кылат. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Урматтуу достор, ошентип биздин келечек кооперативге дагы үйлүү болгондор келип отурат. Азыр мен сүйлөп атсам булар шок болуп болуш керек. Анткени эже буга ишенбей жаткандар көп. Анан ошондуктан биз сизден сураганга аргасызбыз. Маанайыңыз кандай? Биринчиден үй кут болсун эже. Рахмат. Көп рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Кандай толкундануулар болуп атат? Аябай толкундануу болуп атат. Айрыкча акчаны алып берип өткөзүп бергенден кийин көңүл ток болду. Кайсыл райондан алдыңыз үйдү? Зарядан алдым. Зарядан алдыңыз, канча комната алдыңыз? 5. Жилой комната 5. Андан сырткары 2 холлу бар. Чоң тамак.
Эң чоң үй сиздики турбай Зария боюнча. Кудай буйруса. Негизи бул биринчи үйүңүзбү же мурда да бар белеби? Жок, биринчи үйүм. Ошондо бул Бишкекте жашаганыңызга канча жыл болду? Өзү негизи Бишкекте жашаганыбызга бизден 5 жылдан ашып калды. 5 жылдан ашып калды. Анан ушул келечек кооперативди кайсыл жактан көрдүңүз? Анан башында ишендиңизби же ишенбей атып ишендиңизби дегендей? Бул келечек кооперативди менин жолдошумдун бир тогон бөлөсү бар. Ошол аркылуу уктук. Чындыгында ишенген жокпуз башында. Биринчи келип, эң биринчилердин катарында болдук 11-чи очередте. Бирок Эйлемандын өзү менен сүйлөштүк дагы биринчи элдер ала берсинчи. Анан көрөбүз. Чота ишенбей кетип атабыз. Кантип эле ошо жөн эле сен арзыбаган акчаны төлөп койсоң эле сага мындай эле квартираны берип коет деп ишенбей кетип калганбыз да. Биринчисинде сиздер ишенбей кетип калгансыздар, Ишенбей кетип калганбыз. Анан биз ойлонуп кайта келгичекте эле уже бир 48-чи очередь болуп турдукпу. Ошончо адам очередке туруп коюптур да. Биз где-то бир айдын ичинде ойлонуп келдик окшойт го. Анан койдо эле сразу жазылып кирдик. Ошондо канча очередке тургандан канча айдын ичинде алдыңыздар? Менин эсебим боюнча бир 4,5 айга деле жетпеди. Бир 4 ай. Июлдун аягында очередке турдук. Декабрдын башында бизге үй караштырып бергиле деп звонок кылышты келечектен. Ошондо азыр могу келечек кооперативге ишенбей жаткандарга сиз эмне деп айтып кете аласыз мисалы? Келечек кооперативге ишенбегендерге мен айтар элем, бул чындык экен. Мен деле өзүм ушул малга чейин ишенбей болуп калабы, болбой калабы, эртеңки күнү калып калабызбы, кандай болот деп бизге окшогон адамдарга чындыгында сразу эле арзыбаган акчаны төлөп туруп эле сразу мындай заңгыраган кирип жашаганга условиясы бар адам тамды алганга эч ким ишене бербейт экен да. Анан кийин мына убакыт келди, акчабызды санап бердик. Дагы деле өзүбүзгө мен өзүмө келе албай жатам да, что кубанганыма сүйүнгөн, толкундангандан, что неужели там болду депчи. Азыр балдарым чыкты Москвадан. Сүйүнүп, кечирип койгон толкунданып атам. Байкени урушуп койдуңуз беле, келбей атат да бул жака. Ассалам алейкум, кандайсыз? Уйгут болсун, шеф. Уйгут болсун. Маанайыңыз жакшыбы? Келиңиз бери. Жакыныраак келип алыңыз. Кандай болот байке толкундануулар? Толкундануу жакшы. Өзүбүз дагы кичине сүрденип, ушу турабыз, сүйлөгөндө да сөз качып кетип. Сиздерди ушул эми буюрса жашап баштагандан кийин келечек кооперативдин акчасынан кичине процент кошуп бересиздер да. Ошол процент кандай? Башка эмелерден айырмасы барбы? Көппү же азбы процент? Айырмасы аз, жакшы. Мынакей үкем мынагы Эламанга рахмат айтабыз. Кудайга шүгүр, биз биринчисинде дистрибьютне ишенген эмеспиз. Тиги хажайындар менен ызы чуу болуп, жүрөктөр кармап калайын деп ишенишпей меме кылып. Анан кийин азыр Кудайга шүгүр бардыгын кутулгандан кийин жүзүбүзгө кичине кан жүгүрүп баштады. Качан чоң той бересиз, үй той? Буйруза ушу быйыл эптеп меме кылып алсак, ушу күздө деп өзүбүз ойлоп атабыз. Буйруза. Ал эми ушу ишенбей жаткандарга айтып коюңузчу келечекке. Ишенбей жаткандарга ишенгиле, мынакей буйруза, мынакей биз бүгүн бардыгын алдык, документтерди алдык, бардыгын бүтүрдүк. Кудайга шүгүр, ушу жакшы, өзүбүз сүйүнүп турабыз. Жаңы жыл жакшы жаңылык менен болгон турбайбы? Ооба, жаңы жыл 2021-жыл бизге жакшы жылдардан башталды. Эми будан дагы нары жакшы жылдар болсун деп, өзүбүз күндөр болсун деп тилеп атабыз. Мына достор, ишенсеңиздер болот. Ал эми келечек кооперативди түзүп чыккан ушул Эламанга да ишенсеңиздер болот. Ийгилик каалайбыз анда сиздерге дагы бир жолу. Уйгут болсун. Мына ишенбей жаткандар көрдүңүздөр да. Канча деген адамдар азыр үй алып көптөн бери 10 жылдан бери, 15 жылдан бери квартирага 10 000 сом төлөп, 15 000 сом төлөп, 20 000 сом төлөп жашап келгендер бүгүн үйлүү болуп, эми ошол квартирага төлөй турган акчасын өздөрүнүн үйүнө жумшап бүгүн кубанып отурган кездери биз сиздерге жөн эле пустой сөздү айткан жокпуз. Биз сиздерге доказательство катары үй алгандарды да көрсөтүп бердик. Андыктан келиңиз, сиз дагы квартирага төлөй турган акчаны өзүңүздүн үйүңүзгө төлөй турган убак келди. Ордуңуздан туруңуз, алдыны көздөй шак таштап туруп келечек кооперативге келип, үй алып 2021-жылы үйлүү болуп калыңыз. Андыктан урматтуу жалпы кыргыз элим, эртелеңиздер. Баарыбыздын жаркыраган үйүбүз, жаркыраган үй бүлөбүз болсун. Бар болуңуздар.